Қазақстандық қырғыз, шайлоо болса дагы жөн өткөрбөйсүңөр. Ак үйдүн ичинде бириңер өлүп, бириңер калгыла. Алматы жана Астана шаарында 25 000 кыргыз жараны жашайт. Эми ушул 25 000 кыргыз барса, ошол жерде кыргыздарды бага албай олтурушат. Өзү менен өзү тирилик кылып жүргөн кыргыздарды кыйнап жатышат. Ушунча кыргыз барса бизди бага алабы бийлик? Эмнеге чет жакта жүргөн кыргызымдын тамырына булар балта чабат? Миллиардер болсо өздөрүнө миллиардер. Бизге окшоп араң тирилик кылып чет жакта жүргөн кыргыздарды ойлоп, жөн сүйлөбөйсүңөрбү? Карында калсын ушунча кыргыздын. Шайлоо болсо дагы жөн өткөрбөйсүңөрбү? Элди кыйнабай. Ак үйдүн ичинде бириңерди бириңер тытып жегиле. Бириңер өлүп, бириңер калгыла. Жөн эле шайлоо өткөрбөйсүңөрбү деп ыйламсырап сүйлөгөн Казакстандагы мигрант кыргыз жаранынын сөзү социалдык тармакта желдей тарады. Вы уже сколько стоите? Мы уже час стоим, не проходим. Давайте Назарбаеву позвоним и скажем, что это такое, а? Почему они так издеваются над народом? Они между собой, не могут разделить власть, а мы должны страдать здесь. А сколько вы стояли? Да стою уже много, у меня на поезд билет, я опоздаю, кто мне вернет? Я пенсионерка, у меня давление высокое. Вы кыргызстанка? Казахстанка. И что, меня не могут пропустить? Я была у дочки, теперь я не могу пройти на поезд, мне сесть ехать. Скажите, пожалуйста, казахские пограничники не пропускали или наши? Наши хорошо пропустили Кыргызстан. А казахи, они что, издеваются над нами? Они между собой власть не могут поделить, а мы при чем должны страдать здесь?